Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда сиздер менен кандан улам жана багандан улам мүчөлөрү менен таанышып алабыз. Кандан улам мүчөсү себеп багыныңкы сүйлөмдүн мүчөсү. Анда эмесе балдар, кандан улам мүчөсү менен түзүлгөн сүйлөмдөргө көз чаптырып көрөлү. Кана эмесе балдар? Бул жерден силер эмнени көрүп турасыңар? Балдар, эмнеге көпөлөк гүлдөн гүлгө куна берет? Бул суроонун жообу төмөнгүдөй болушу мүмкүн. Көпөлөк гүлдүн ширеси менен азыктангандан улам күнүнө бир нече гүлгө конуп чыгат. Демек балдар, көпөлөктүн гүлдөн гүлгө конушу гүлдүн ширеси менен азыктангандан улам. Кандан улам мүчөсү бул сүйлөмдө себепти билдирип турат. Анда эмесе балдар, кандан улам мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетели. Балдар, кандан улам мүчөсү жалгана турган этиш сөздүн акыркы тыбышы үндүү болсо, анда кандан улам, генден улам, кондон улам жана гөндөн улам болуп уланат. Ал эми кандан улам мүчөсү жалгана турган сөздүн акыркы тыбышы жумшак үнсүз болсо, анда да кандан улам, генден улам, кондон улам жана гөндөн улам болуп уланат. Кандан улам мүчөсү жалгана турган сөздүн акыркы тыбышы каткалаң үнсүз болсо, анда балдар кандан улам, кенден улам, кондон улам жана көндөн улам болуп жалганат. Кандан улам мүчөсүнүн куралышы. Балдар, этиш сөзгө кандан улам мүчөсү уланат. Багандан улам мүчөсү да этиш сөздөргө уланат. Карап көрөлү балдар. Бектур көп балык кармагандан улам ал үйүнө олжолуу кайтты. Ал эми Самат эч бир балык кармай албагандан улам ал үйүнө куру кайтты. Карагылачы балдар, бул жерде эмне себептен Бектур үйүнө олжолуу кайтты? Көп балык кармагандан улам. Ал эми эмне себептен Самат үйүнө куру кайтты? Балык кармай албагандан улам. Анда эмесе балдар, кандан улам мүчөсүнүн колдонулушуна кененирээк токтоло кетели. Кандан улам мүчөсү жалганып жасалган сүйлөм баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин себебин билдирет. Мисалы: Кубат абдан катуу чарчагандан улам бир аз тыныгып алуу үчүн дарактын алдына көлөкөлөп отуруп калды. Кубат эмне үчүн отуруп калды? Абдан катуу чарчагандан улам. Бул жерде Кубаттын отуруп калышына чарчоо себеп болду. Демек, кандан улам мүчөсү сүйлөмдүн себебин билдирет. Кандан улам мүчөсүнө мисал: Капканга сыр коюлгандан улам эмне болот? Себепти койдук.
Ачка чычкандар аны көргөндө чыдап тура албай калышат. Эмне себептен чычкандар сырды көргөндө тура албай калышат? Же эмне себептен чычкандар капканга түшүп калышат? Капканга сыр коюлгандан улам. Генден улам мүчөсүнө мисал. Bir neçe жыл мурун. Азыркы учурда. Демек, балдар, Али менен Махмуд жаш кезинде ынак достор эле. Ал эми азыр жашоого болгон көз караштары туура келбегенден улам экөө эки башка жолго түштү. Балдар, Али менен Махмуд эмне себептен эки башка жолго түштү? Жашоого болгон көз караштары туура келбегенден улам. Гондон улам мүчөсүнө мисал. Жомоктор абдан кызыктуу болгондон улам апамдан бекинип алып окуп чыгаар элем. Эмне себептен апамдан бекинип алып окуп чыгаар элем? Жомоктор абдан кызыктуу болгондон улам. Көндөн улам мүчөсүнө мисал. Нуржигит мектепте биология сабагын мыкты өздөштүргөндөн улам университетке оңой эле өттү. Нуржигит университетке эмне үчүн оңой өттү? Биология сабагын мыкты өздөштүргөндөн улам. Кондон улам мүчөсүнө мисал. Адам кээ бир маселелерди апыртып чоңойткондон улам жана андан корккондон улам чече албайт. Ошондуктан эч бир маселеден коркпой чечүүгө киришүү керек. Демек, балдар, биз эмне үчүн айрым маселелерди чече албайт экенбиз? Биз аларды апыртып чоңойткондон жана алардан корккондон улам. Багандан улам мүчөсүнө мисал. Балдар, багандан улам бул кандан уламдын терс түрү. Карап көрөлү. Адилеттин ичи жеген тамагына көңүл бурбагандан улам ооруп калды. Адилеттин ичи эмне үчүн ооруп калды? Жеген тамагына көңүл бурбагандан улам. Багандан улам мүчөсүнө дагы бир мисал. Берилген ишти улам жылдырып, убагында аткарбагандан улам алар менин аркамдан сая түштү. Жаратканым, өзүң жардам бере көр. Бул ойлор качып бараткан адамдын ойлору. Балдар, эмне үчүн бул адамдын маселелери көбөйүп кетти? Берилген ишти улам жылдырып, убагында аткарбагандан улам. Бегенден улам мүчөсүнө мисал. Бул ноутбуктун ачкычын билбегенден улам коопсуздук үчүн ага антивирус орното албай жатам. Эмне себептен антивирус орнотулбай жатат? Бул ноутбуктун ачкычын билбегенден улам. Балдар, анда эмесе гандан улам мүчөсүн катыштырып, силер сүйлөм түзгүлө. Карап көрөлү. Жана силерге
мындай суроо: Алия эмнеге дайыма абдан сергек жана шайдоот жүрөт? Бул суроого жооп берүүдө балдар кандан улам мүчөсүн катыштыргыла. Анда эмесе кандан улам мүчөсүн катыштырып дагы бир сүйлөм түзөлү. Балдар, бул жерде да кандан улам мүчөсүн катыштырып сүйлөм түзүү керек. Балдар, бул жерде бул күчүк эмне үчүн күзгүнү тиштегилеп жатат? Бул суроого жооп берүүдө кандан улам мүчөсүн катыштыргыла. Ошентип балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздын аягына келип жеттик. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.